Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Ынтымак телерадио компаниясынын Ырыстан берүүсүнүн атайын чыгарылышы. Азыркы учурда биз Ысык көл облусунун Кырчын жайлоосунда жайгашкан момундай этно фестивалда жүрөбүз. Бул жакта биздин Ош облусунан келген момундай татынакы шаарчабыз атайын курулуптур. Облустун бүткүл райондорунан келген кыргыз үйлөр даяр, жана ошондой эле бүткүл кызыктар нерселер бул жерде бар экен. Бүгүнкү күндө Ош облусунан хан көтөрүү салтын, көчмөндөрдүн хан көтөрүү салтын көрсөтөт экен. Так ошол нерсени азыр даярдык жүрүп жатат. Бирок сиздерге биз толук көрсөтүп бергенге аракет жасайбыз. Илгери биздин көчмөн элдерибиз ханды кандай көтөргөн, жана ошондой эле Ош облустан келген биздин мекендештерибиз, биздин кандай десек, оштук мекендештерибиз кандай кызыктарды алып келген, так ошолорду сиздерге чогуу көрсөтөбүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта биздин Ош облусунан келген райондордон келген биздин агаларыбыз, эжекелерибиз өзүнүн колунан жасалган буюмдарды көрсөтүп аткан чак экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Muratалы. Мурат аке. Кайсыл райондон келдиңиз? Карас районунан. Карас районунан. Бүгүнкү көчмөндөр оюнуна эмне даярдап келдиңиз? Бүгүнкү көчмөндөр оюнунда мен булгардан иштеп жүрөм, жыгач булгары, анан трибадном деп коюп, шашкы, шахмат, нарда деп атай ушул шаш, шахмат, нарда жасап келдим. Анан сумка, көкөр, шкатулка деген сыяктуу. Өзүм негизи журналистмин, анан журналисттен сырткары бош убактарда ушундай кол өнөрчүлүк менен машыгам. Буларды сатыкка да чыгарасызбы, же кандай? Эми сатыкка да чыгарам, кээ бирлер үйдөн келип алып кетет. Аны ар кандай көргөзмөлөргө чакырып ошол жактарга барам. Ошол Сизге чоң рахмат. Рахмат сизге да. Сизге саламатсызбы? Саламатчылык балдарым. Биз Ош облусунун Өзгөн районунун Мурзек айыл өкмөтүнөн келдик. Кол өнөрчүлүк боюнча иштегенибизге 35 жыл болду. Анан биз ушу Кырчында кыргыздын маданиятыны, кол өнөрчүлүгүн даңгазалоо боюнча келип отурабыз. Бизди өкмөт тарабынан, администрациядан каржылап, бизди ушундай колдоп келгенине сыймыктанабыз. Анан шартыбыз жакшы. Эми ушул биздин нукура жасаган кыргыздын буюмдарын бизден калгандар көрсө экен, ошону жасап кетсе экен деген максаттабыз да. Кооператив ачканмын азыр. Эң негизги ишибиз кыргыз үй жасоо боюнча. Азыркы күндө Кырчын жайлоосунда болуп аткан көчмөндөр оюнуна кандай баа бересиз? Кандай деңгээлде өтүп жатат? Менин оюмда мурунку көчмөндөргө караганда көп шарттар жакшы түзүлүптүр. Көп шарттар адамдарга шарт түзүлүптүр. Өз облас, өз ордунда, өз жайында, негедир маңымда парадка менен болгондой болуп жакшы өтүп атат деген ойдо болуп атам да. Рахмат сизге чоң. Тынч болуңуз. Саламатсызбы аке? Алейкум. Жакшысызбы? Жакшы, жакшы да. Атыңыз ким? Алтынбек Балтабаевмын. Алтынбек Балтабаев. Кайсы райондан келдиңиз? Өзгөн районунан. Өзгөн районунан. Бүгүнкү көчмөндөр оюнунун эң бир кандай десем, салты болгон, өзүнүн аты болгон жак экен да. Ар бир көчмөндөргө тиешелүү болгон. Бирок биздин Оштон ушундай татынакка чыныгы жаны көтөрүп келсиз. Буну ким жасады? Буну мен өзүм жасадым. Чынын айтам. Чын эле өзүм жасадым. Өз мастерскойм бар үйүн менен. Буну кантип жасагансыз? Эмнеден жасайсыз? Буну баягы мыналарын келтирип улап, формасын келтирдим да. Бул эмнеден? Анан окторун келтирдим. Пластмассабы же эмне? Жок, текеним үйү. Тоо текеним үйү. Тоо текеним үйдөн ушундай алып жасадым. Кандай жасайсыңар буну? Биринчи Булар жерин куралат дагы. Биягы ушундай баш жагы келет, бери орто жагы келет. Биягын кетирип анан менен да улаган. Жерде тепкеси бар. Амортизатор деп коет айван. Солкулдайт да. Жакшы. Элге жагып атат. Буну бул сөксүнүп калбайбы? Эмнеге бул илгертип Жок, мүйүз аябай катуу болот экен. Солкулдап турат, бирок эч сынбайт. Күчүн болушунча тартат. Эч качып неметпейт экен. Солкулдап. Бунун акчасы канча акчасы? Акчасы 25 миң дейбиз. Бул анан немелер келгенде $400 деп коет атам. Ооба. Биздикилерге кичине камы бар кылым да. Камы бар кылып атам. Сырттан келгендерге Аларга да атам. доллардан айтсаңыз алат. Бул Чыңгыз хандын кылыч акча чамамда. Жагасы. Бүгүнкү болгон көчмөндөр оюнда кандай? Аябай жакшы. Мен өткөндө келбей калган, анан жакшы турбай мен эми келдим. Акырын элешкан окшойт. Мындан кийин болбойт деп атат, эми болбой калса калып каласың. Ушундай карайм. Аябай мага жакты. Бүт элдердин маанайы жакшы, байланып жүрөбүз. Рахмат аке, рахмат. Аман болуңуз.
Саламатсызбы? Саламатсызбы. Аты-жөнүңүз ким? Атым Жылдызбек, фамилиям Шамшиев. Кайсы райондан келдиңиз? Өзгөн районунан Кызылчар айылынан келдим. Кызылчар айылынан, Ооба. Бул жакта көчмөндөр оюнуна эмнелер даярдап келдиңиз? Көчмөндөр районунда мен улуттук идиш аяктарды, музыкалык аспаптарды, тамырдан жасалган анча-мынча композициялар, анан майда сувенирлер. Бул жакта кызыктуу болгон кылычтар да бар. Бул кимге тиешелүү? Кылычтар дагы ошол биздин дос балдарыбыз жасайт, ошолордун немеси. Турабыз. Кол менен бир карман көрсөм аны карап турам. Бул атайын Ошол мынау көчмөндөрдүн немесине ошо ала келип коеюн деп ала келдим да. бул эмнеден жасалат экен? Кантип жасалат булар? Өзү нержавейка мыналар бугун мүйүзү булар. Бугун мүйүзү. Буну чогуу ошол жакта боштой жасайсыздарбы? Ошол дос балам жасайт ош тарапта. Ошол ала келген. Болгон көчмөндөр оюнуна көз карашыңыз кандай? Даярдык кандай болот? Даярдык көчмөндөргө болгон көз карашым бул деген биздин кыргыз элибиздин чыныгы нукура байыркы ата бабаларыбыздын жашаган баягы жашап өткөн күндөрүн чагылдырылып атат да азырчы. Мындайча айтканда област болуп, айыл өзүнчө айыл болуп, чоң айыл. Мындай чоң ак өргөсү менен болуп. Мындайча айтканда ушу чет өлкөдөн келген туристтер биздин ушу кыргыз элибиздин байыртадан бери ушундай баягы күчтүү калк экенин, күчтүү эл экенин баягы азыр даңазаланып атат да. Мен ушул кол өнөрчүлүккө ата бабалардан калган кол өнөрчүлүк ошо идиш аяктарды ошо келген элдерге, туристтерге ошо көргөзөйүн деп кичине салым кошоюн деп ушул буюмдарымды алып келип отурам. Мындайча айтканда биздин кыргыз элибиз азыр дүйнө жүзүнө дагы бир таанылып атат да, дүңгүрөпчү. Биздин элибиз аябай ушундай чыгаан калк болгон. Биздин ата бабаларыбызга мен таан берем да, аябай эр жүрөк болгон. Анан кол өнөрчүлөрү дагы ушундай акылдуу, күчтүү кол өнөрчүлөр болгон экен. Мындайча айтканда жанагы жыгачтан, жаңгактан идиш аяктарды жасап келишкен. Ал жаңгактын идиши баягы тамак ичкениңде ичине куюлган тамакты зыяндуу заттарын өзү өлтүрөт. Баягы жаңгактан чыкканда йод бар да мындачы. Анан ашказанга өтө пайдалуу тамак кирет да. Мындайча айтканда берки башка идиштерге караганда өзүбүздүн жыгач идиш аяктарды колдонушубуз керек. Негизичи пайдалуу, бала чакаларга дагы өзүбүзгө дагы кичине болсо да өмүрүбүз узунураак болот. Рахмат сизге чоң. Рахмат. Ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Биз мына 3-чү көчмөндөр оюнуна Өзгөн районундагы чоң мындай даярдыктар менен келдик. Биз Өзгөн району ушул кыргыз үйү тигилип, бардык өзүбүздүн баягы кыргыздын жасалгаларынан бери алып келдик. Андан тышкары райондон бир 200-ге жакын адам келди көчмөндөр оюнуна. Биз жанагы көчмөндөрдүн нукура колдорунан жасалган бардык буюмдарды алып келдик. Мына чекедегилердин бардыгы ушу Өзгөн районунан келген кол өнөрчүлөрдүн буюмдары. Кудай кааласа өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көчмөндөр оюну өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Жалпы мына канча президенттерибиз келип катышты. Анан эми ушу жалпы кыргыз элин ушул баягы байыркы көчмөн эл экенин көрсөтүп дүйнөгө таанытып атат. Ошондуктан мен жалпы кыргыз элин ушул бүгүнкү көчмөндөр оюнунун майрамы менен баардыгын куттуктап кетем. Эжегелер саламатсыздарбы? Ош областыбыздын кайсыл районунан келдиңиздер? Biz Каракулжа районунан келдик. Каракулжа районунан. Каракулжа. Каракулжага тиешелүү болгон Каракулжадан эмнени бүгүнкү көчмөндөр оюнуна алып келдиңиздер? Бүгүнкү көчмөндөр ушул кыргыздын мак жүндөн жасалган буюмтайымдарын алып келдик. Андан тышкары айрыкча унутулуп бара жаткан мына кыларкан топоздун кылынан, жылкынын, аттын кылынан жасалган ушул мына чылбырлар, мына боз үйгө керектүү кырчоо, дагы жугарта турган анандай көчмөндөргө тиешелүү мындай аркандарды ушу өз колубуз менен ешип ушу алып келдик. Эжеке, бүгүнкү Ысык көл жергебизде Кыргыз Республикада эң бир чоң иш-чара болуп атат. Бул көчмөндөр оюну. Сиздердин оюңуз кандай? Сиздердин маанайларыңыз кандай?
Биздин маанайларыбыз абдан жакшы. Ушул көчмөндөр оюнуна келип биз да катышып калганыбыз үчүн абдан сыймыктанып атабыз. Абдан жакшы өтүп жатат. Элдин маанайы дагы биздин маанайыбыз дагы абдан жакшы. Келиңиз анда биргеликте Каракулжага салам айтып коелу. Каракулжага салам. Бизден салам. Алайкуга салам. Тереке. Biz бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнуна Алай районундагы 3 боз үй алып келип түшкенбиз. 100ге жакын киши келип, концерттик программалар, көргөзмөлөр бүт баардыгы келип коюлган. Этно базарга дагы жыгач усталыгыбызды, башка гүл азык, тамактын түрлөрүн алып келип ал жерге коюлду. Боз үйлөрүбүздү көрдүңүздөр. 3 боз үй тигип, жасалгалары жакшы. Кандай тери талпактар, боз үйдүн жасалгасы, согулганы, кандай жасалганы баардыгы жасалган. Концерттик программага дагы 2-3 номер менен келгенбиз. Акыйнек, башка ырлар бүт баардыгы болуп жатат. Анан кыргыз ата бабабыз илгертен эмне менен алектенип тамакты кандай даярдап келген, азык-түлүктү баардыгы базардан сатып албадыкпы. Илгери учурда ата бабабыз баардык нерсени нандан баштап жеп ичкен баардыгын өздөрү даярдап, өздөрү жеп келишкен. Ошондой нерсенин баардыгын көрсөтүп, нукура этно тамактарды конокторго тартуулаганга аракет кылып жатабыз. Көчмөндөр оюнунан Ноокат районунан 60га жакын адам катышып отурат. Негизинен биз мына өзүбүздүн райондун атынан боз үйдү тигип, анан бизден таланттуу адамдар катышып отурат. Азык-түлүк конкурсуна келип катышып отурушат. Кыргыздын унутулуп кеткен салтыбызда жасалган тамактарды көргөзүүбүздө катышып отурабыз. Мурпадактар боюнча 100 май деген конкурска катышып отурабыз. Келинди себир деген конкурска катышып биздин таланттуу энелерибиз бар. Былтыркы жылы республикалык кароосуналда шайга кароосуналында 1-орунду алган. Ошолор дагы өздөрүнүн чыгармасы менен бүгүнкү конкурста катышып жатышат. Саймаларды, буюмдарды бүт алып келгенбиз. Ал эми ушул мурдатан ушул ата бабабыз колдонуп келген күл азык конкурсуна катышып атабыз. Андан сырткары ушул таар, согуну, чий токууну, мына ушул биздин уздардын колунан жасалган илгертен бери элибиз пайдаланып жүргөн оймо кийиздердин, шырдактардын, токулган килемдердин бүт түрлөрүн алып келип ушул жерде атайын катышып атабыз. Негизинен келгенде өзгөчө быйыл аябай ушул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтө жогорку деңгээлде өткөрүлүп атат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы ушул кыргыз элини ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен куттуктап кетет. Кырчындар көчмөндөр оюнуна жалпы эле биринчи хан боз үйдү алып келдик. Хан боз үй 14 канаттуу, 130 сууктан турат. Хандар курган боз үй. Анын ичиндеги жасалгалары менен көрпө төшөгү менен алып келдик. Андан тышкары зергер, кол өнөрчүлүгүбүз, өнөрчүлөрүбүз келди. Көрсүнөр Каракулжанын атайын көчмөндөр оюнуна даярдалган кыргыз үйүнө биз келип отурабыз. Бул жакта конокторубуз бар экен. Келиңиздер биргеликте барып коноктор менен сурамдашып келсек.
кунакка чакырып ушул оюнда ушул иш-чараны жакшылап өткөрүштү каалап анан кетти. Эми 6 өлкөнүн жетекчиси келет деген бул Кыргызстандын жерине кызыр колдоп, жолдоп, жакшылыкты алып келди деген ойда калдык аксакалдар. Анын жаштарыбыз деле жалпы элебиз. Дүйнөнү дүңгүрөткөн чоң тоюбда отуруп атабыз. Жалпы кыргыз элин ушундай куттуу майрам менен мен ден соолуктары чың болуп, өмүрлөрү узун болуп, келечеги кең болуп, республикабыздын иши алдына жүрүп, Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү жакшынакай бай мамлекеттердин катарына кошулуп, эл журту менен чогуу тынч аман болсун деген тилекти айткым келет. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз Каракулжа районунун Боз үйүнө кирип, ал жактагы коноктор менен баарлашып келдик. Бул жакта биздин Ноокат районундагы кыргыз үйү күтүлүп турат. Ноокат районунун кыргыз үйүнө кирип келсек. Эжеге саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай? Маанайым абдан жакшы. Бүгүн көчмөндөр оюнуна ар бир область өзүнүн боз үйлөрүн, кыргыз үйлөрүн алып келиптир. Алардын катарында Ноокат району дагы өзүнүн боз үйүн алып келиптир. Ооба. Боз үй жөнүндө айтып берсеңиз, келиңиз. Боз үй биздин ата бабалардан калган улуу мурас, ыйык мурасыбыз. Кыргыз дөөлөтүнүн бир иши боз үй. Себеби бул жылдын 4 мезгилине туруштук берген. Кышта жылуу, жайда салкын. Боз үйдө кыргыз төрөлүп, боз үйдөн хан көтөрүлүп, боз үйдө узаган. Ошон үчүн биз ыйык сактаган мурасты ушу улуу көчмөндөр оюнуна, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Ноокат районунан боз үй алып келдик. Келиңиз ана биргеликте ичине кирип көрөлү. Бул атайын Ноокат районунан жасалган боз үй экен. Бул көчмөндөр оюнунда дагы Кыргыз Республикасынын булум учунан келген райондордун боз үйлөрүнүн аларга жарыш болот экен. Кайсыл боз үй жакшы жасалган, кайсыл боз үй биринчиликти алат дегендей. Себеби кыргыз жоокер эл болгон, көчмөн эл болгон. Ошондуктан боз үйдү шамдагай тез тигип, кайра тез куруп алган бир мындай айтканда улуу эл болгон да. Ошол мурасты биз ыйык сактап, жаштарга үйрөтүш максатында ушул боз үйдү алып келдик. Бул үй жаңы жасалган, мына кереге уктарынан карасаңар болот, кыпкызыл эмес, жошо менен жошолонгон 6 канат боз үй. Нукура кийизден жасалган. Нукура кийизден эч кандай мыгы жок, эч кандай синтетика жиби жок, бардыгы жүндөн жасалган боз үй. Той деп койсок, майрам деп койсок. Албетте чоң той. Кыргыз элим көчмөндөрдүн 3-чү дүйнөлүк оюну. Ушул майрам менен куттуктаймдым баарыңарды. Ушу кыргыз жерибизде асманыбыз ачык, жер суубуз бүтүн болсун. Элибиздин төбөсүнөн күн тийип, аягына ай туусун. Мына минти улуу тоонун койнунда ыр күлкү менен таң атырган ушул бейпил заман элиме кут болсун. Омин. Омин. Рахмат эжеке. Силерге да рахмат. Өмүрүңөр узун болсун, ишиңер алга жүрө берсин. Намос тийгиле. Рахмат. Ал огой. Ал. Ал дамос тий. Эжеке рахмат соң. Урматтуу көрүүчүлөр, Ноокат районунун атайын кыргыз үйүнө кирип, конок болуп, кыргыздын үрп адаттары, каалуу салттары менен таанышып өттүк. Жана бул жакта сакталашкан хан көтөрүү оюну болот. Көчмөндөр оюну үчүн көчмөндөр оюнуна биз райондон мына өзүңөр көрүп тургандай кыргыз үйгө алып келгенбиз. Концерт программага кыздарды, маданий кыздардын келген программасын алып келгенбиз. Бүгүн 2-3 күнүн бери программасын коюшуп атат, бүгүн дагы коет. Мен ойлойм бул көчмөндөр оюну жогору деңгээлде өтүп атат. Эми эң негизгиси мына элдин маанайы жакшы. Мен ойлоймун, ушул баардыгы бүгүнкү өткөн көчмөндөр оюну кыргыздын баардыгы салт санаттары дүйнөгө жайылып, ушул биз мамлекетибизге көп деген туристтер келсе, ушул мамлекетибиздин жаратылышын көрсө, биздин мамлекетибизде өнүгүш жакшы болот. Экономикабыз көтөрүлүп, эл журтубуз ыкмакта жашайт деген ойдобуз. Көпчүлүктүн ашык чыгармачыл топтор, адамдардын саны 21 боз үй тигилди. Өзүбүздүн ордобуз бар, мына биякта жакшынакай хан ордодо бүгүн ушу программа боюнча конкурстук программа ушу хан көтөрүү бизге
ошо концерттик да программабыз бар, театрлаштырылган да программа бар. Андан тышкары башка иш-чараларга да активдүү катышып атабыз. Баары да жакшы болду, жакшы маанайда өтүп атат. Баягы катышуучулардын дагы, көрүүчүлөрдүн дагы, коноктордун баарынын маанайы жакшы. Бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнуна биз Ош облусундагы калган облустарда эле чоң даяргерчилик менен келдик. Себеби биз 3 ай мурда бул даяргерчиликти баштап, мына бүгүнкү күндө азыр саат 12-де чоң комиссиянын алдында өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөткөн турабыз. Өзүбүздүн үрп-адатыбызды, каада салтыбызды, оюн зоокторубуздун баарын бүгүн ушул биздин Ош облусунун айылчасында көрсөтөбүз. Эми бул көчмөндөр оюну өзүнүн тарыхый мааниси, тереңдиги, биздин элибизге, журтубузга болгон пайдасы жагынан айтканда бул чындап эле улутубуздун сыймыгы деп койсок болот да. Себеби улутубуздун сыймыгы, журтубуздун ар намысы. Биз ушу көчмөндөр менен бүткүл дүйнө жүзүнө таанылдык. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Анан албетте бүгүнкү майрамдарыбыз чоң кубанычка бөлөнүп отурабыз. Ушул жерде жок дегенде 50 миңден адам келип ушул оюнга катышып, ушул оюндан жакшы нерселерин жүрөгүнө сиңирип, жаштарыбыз, балдарыбыз канына сиңирип, кыргыз экенибизди аңазаланып турган мезгили. Ошондуктан ушул көчмөндөр оюнуна Кудай буйрса биз чоң программабыз менен катышабыз жана жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлоймун. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда Ош облусунда хан көтөрүү үрп-адаты аз эми болуу алдында турат. Азыр сиздерге бул үрп-адатты комментариясыз алып берүүгө аракет жасайбыз. Көктен теңир буйырды. Татып алың, уул. Бу ер атаң жатқан ыйық жерден турпағы. Корпоң. Корпоң, уул. Ер атаң ұшып кетті. Оны табғач амалда өлтірді. Ал бастаған қошуындар қол басшысы жоқ тұры. Уа, ел, жеріңде тынч отырсаң, сен мұңайбассың, сен тоқсың. Біз жерде тынч отырған бейпіл жұрт едік.
Koşuğundu başlagan, kıyırdı bakkan senin er atan edi. Hal emi çok. Asıl canın Tengrim aldı. Sen jaş bala olma. Er atandın turpağın ala jür. Örülgün ağaca tüncağıldı. Çoң ata, balalıktın koynundan çıgaлекте, Атакемден ayrılıp, kanatımdan gayrılıp, kaygımınga çöküp duram, korkup duram. Atamdan buyruğan bir uç toprak maga dem berer. Yer gezip, jo çapkan atamday bolor bekem. Atamdın jolun joldor bekem. Kansede kapilet gün gelgende başıma, halkım üçün karıım kazık, kanım azık, başın tokmok bolsun. Atakemdin söğü öz yerine buyuruvasa da, toprağı buyurdu. Үйde ölgön jamanat, joda ölgön saltanat. Atamdın toprağın jerenege jaşırayın. Hoş Atake, hoş. Jujuragay batır şereningay jaratkan alda kaygırdığı. Arığыңды sen ütken edim. Azыңды өткен edim. Kırkırı atpay jurттun başın koşturup tüü tereң kol kılam degen sanam işke aşpay baratır. Kep bilgen çeçenin eşitiң, jo sayar eriң eşitiң. Men 12 dedim, ağa tuğandın erke ulandары olup, kunam minip, te koңurdun jайгына kırgıy salıp kettik. Төшүтүктүү күрөң жер ай. Биздин жерде эмнелер жок. Кара бор, бөдөн, кекилик, чил, кыргол, кара урбакыйт зарыктырбайт. Мен өзүмдү арстан, тайманбас эрмин дедим. Urunup periнгим geldi. Görse karılık jelkeme minip algan tura. Elge kızmat kıla turgan. El bilgi han götörüp alыңдар.
болмаса, ел билги өз тұқымыңды қоябы. Бала жаш, бал тіреті қателек. Берешен жоомарт едің, өз білген кишиңді қой. Жұртқа арысы, бақыт құшын ұшыралы, қалыс болсын. Мұны соңқы бұйрығымда ешітің. Ұшырғыла, бақыт құшын. Көк теңіре, ата құшын баланың башына қондырым. Қонсы кем болбоспыз, қонбасы толбоспыз. Бабашым қары есін таппаса, біздің тұқымдан құт кетір, аққа жағар. Hacı Ata, balаңыздың başına bak kondu, kuş kondu Hacı Ata. Tülösün tartыңдар, ақ сарбашыл айтыңдар, ақ боз бие çalıp, хан көтеріп алыңдар. Tülösün tartыңдар, ақ sarbaşıl айтыңдар, ақ boz beyni çalыңдар. Ақ boz beyni çalыңдар. Şengen ham bolul. Kalıştığından cazba. Sen üçün el ıyık, el büyük, oğul. Gel sumu ıyık tut, oğul. Dost düşmandı andap bil. Elden ketpeyim, ақ жолдон тайбайм. Жаңылсам, ақ тинтенин миз урсун, төшү түктүү жер урсун, төбөсү ачык көк урсун. Баш көзү журт ээси бол. Каның бүксүрсө, эр уул сага кан толтурсун. Карууң тайса, эр пишел сага каруу кошсун. Душманың тизе бүксүн. Чабышта арыбаң эр аты. Сенин каның толсун, жуаты кансырасын жаныбар.
Жогортон ачыk көк, төмөнтөн ыйык жер колдосун, чырак. Babaң жылы олосын, жоо бетине чыкпасын. Сени эл журтуң унутпасын. Бар ул, бабаңдан бата тиле. Baban koldadı uğur. Başına bakıt kuşu kondu. Kiçik bolba, çoğun bol. Etsiz bolba, bilgi bol. Mingen atın cayda kalbasın. Girgen üyün çamgarak tuğ olsun. Артыңдан қошуын ерчісін. Атыңды ел ұмытпасын. Үст açık gök, түктүү ыйык жер. Мынау жаш балаға акыл менен күч таяба. Ачка болсо, эмнеден ачка болгонун байкабаган. Tok bolsa emneden tok bolgonun baykabagан bizdin momун jurtumuz baştuu bolsun. Deniz boydoy, keng adır jayıklarında tünç oltursun, muңay basın. Gökö tengiri bizdin jurtka kut bergin. Amin. Yaratkan uluk, gün uluk. Yaratkan uluk, gün uluk. Tövesi açık, gün uluk. Tövesi açık, gün uluk. Can canı var, güt uluk. Can canı var, güt uluk. Jarık uluk, ot uluk. Jarık uluk, ot uluk. Orada gütkön, jurt uluk. Orada gütkön, jurt uluk. Köşü tüktü, yer uluk. Köşü tüktü, yer uluk. Adam uluk, can uluk. Adam uluk, can uluk. Tiri candın atası gün. Tiri candın atası gün. Enesi cer. Enesi cer. Kanı su. Kanı su. Canı hava. Canı hava. Yaratkan uluk, gün uluk. Yaratkan uluk, gün uluk.
aşıgarımız. Şayladık bugün hanımız, kuvandı karı yaşımız. Anda toğuldurdu hanım tahtına, nasip etti vaktına. İyilik kalap hanıma, kalın elim barınar, alakandı çapkıla. Uşunday bulgun hanımız, elge kızmat kılsaken, karı yaşın aralar. Tenge kızmat kılsaken, kara kıldı kaçargan, kalыс bolsun hanımız. Çamandıktan argaçan, alыс bolsun hanımız. El için mına kırılgın, namus bolsun hanımız. Jamandıktın hiç kaçan, jaktavagan bolsa eken, canı çıkıp jatsa da, jamandardın hiç kaçan, maktavagan bolsa eken, ene sütün usulhan, aktagandan bolsa eken, jobetinin elimde, saktagandan bolsa eken, pendesine koşulup, perişteler çoğulup, kanımızdı buyursa, maktagandan bolsa eken, alakan çapçıngay kalkın, padişanın başına bakıttın kuşu konsa eken. Sayladı bugün hanımı, sanda köp işler bolup aldı da, bakıttın kuşu buldağı başına kolup kandı da. Handan o tuttu olsun toyumuz, işken assın oyumuz. Padişan üçün kana bir akboz beni çalgılan. İlger bilem ilgerin akındın oşol bilgene. Arıstanbek atamdı, Alınbek dakika tındagan, har bir aytkan gevine, kıyanatты kılbagan, bolboso bu karjıraun atabız, avılaykan sözlerin, tındap makul gev aytkan, padişalargan eskiden, akılman akın köp aytkan, daloşonun sыңары, handın aytkan sözleri, sözdün hanın emespe, akıldı bolgon padişa, akından alat gengeçte, andıktan aytam oy hanım, gevimdi jakşı tındagın, hakım menen bir bolup, halat oğlun asmanda, biyiktikte jırgagın, jaksın elge mınake, bul ömürde kılganın, oşondoy bolsun ılayım, jaman sözdün gözlerden, han sayladı hanımdı sattap jürsün kudayım. Saylangan usul hanımız, bala gezden takşaldı, handa saylangan usul hanımız, kalın elde maktaldı, akboz beni soygula, kanamesen oy kalkım elime toyum baştaldı.
Kılım dereden kılım basıp kırkırlardan kırgız basıp Komuz büyüsün gülgü alıp Tolpar minip jorg oynatıp Tarık jolun taşka yazıp Manas babam töp töp gelegeni Gözünün dağın çıkıptır Aytkan koşuy sözünün Arslan manaz batırdın Haybatı attı özünün Mağdayı dadı başı kuş Bar boyunda turat kuş Koş kortumşuk koş kirpik Görkü kalça ödüdük Calayı o carga bak Yağı gözü iyi uzun Yerdi kalın gözün kır Yermin ödü göründü Gen gökürek cayık töş Arkası gen astı Hazır geldi altı kuş Hayvada kaptı zardı Bilmeyi turgan ölümdün Bir münazı göründü Çolbaş soyunca binek Çorgun attı taş sürüp Çılmak ağlat yıldız göz Hukkun zatın batıdın Hayda tutaldı o solcak Yörü kulak şerine bak Böylece sen uğup bak Hayda tutaldı o solcak Haydarık çok pervesten Harap tuttu tutulur Gözünden canı çok balık Gökcan bastayı Akçalım
айбаты Эзелдеден көкбөрү эрендерден таймашы Азаймаган айбаты Абалтадан көкбөрү Арстандарды таймашы Тұлпарының жалында Қару қолқарышқан Жуа кире тартысы Алышқандан алышқан Алқа салқа тергетіп Алтын билеттердетіп Алдырышпай намыстан Ақсақалды атаңда, ағелешек апаңда Бар сүріп, қиқырып, отырышты қатарға Ерлер бұқты ойносын, елім көріп той болсын Айкөл мағас қолысын Мұрзалардың бектері, жалдары көктірі Ата салтын арықпай, алып келген көктірі Ұрпағыңдың жанында, ұлдарыңды қанында Алып келген көктірі Sardalgızda men da жалгыз sen жалгыз Берейна десем алтан кыз sen бер албадым сардалгыз Өтүгүндүн өкчөсү кылдан беккен сардалгыз Экөөбүздүн ортобуз зындан беккен сардалгыз Өтүгүндүн өкчөсү кылдан беккен сардалгыз Экөөбүздүн ортобуз зындан беккен сардалгыз Ак боз аттын куйругу маган алтын десем кылга окшойт Экөөбүздүн ортобуз күнчүлүк десем айга окшойт Көк боз аттын куйругу алтын десем кылга окшойт Экөөбүздүн ортобуз айчалык десем жылга окшойт Ак боз аттын куйругу алтын десем кылга окшойт Экөөбүздүн ортобуз айчалык десем жылга окшойт Көзім қуалап мен олыққанмын сардалғыз Көк белестің жанынан жолыққанмын сардалғыз Ағы көзім қуалап олыққанмын сардалғыз Ақ белестің жанынан жолыққанмын сардалғыз Ағы көзім қуалап олыққанмын сардалғыз Ақ белестің жанынан жолыққанмын сардалғыз Келіңіздер чоңырдайыз Қашқа сулы бұлақтан сен су аласың Қарада бойың қатарлаша шу аласың Ақ мен гүлі дайрадан су аласың Ашықтығым сайыне бұраласың Ақ мен гүлі дайрадан су аласың сардалғыз Ашықтығым сайын бұраласың сардалғыз Сардалғыз
Çeçkinde, kalkmadın devamında, kaldı söz
Altın cerbeti altın bulanı yarattın. Байлыққа толы мекенем, байқамай жүргім екенмін. Азырда көріп өзіңді мен теңіздей толқып келемін. Азырда көріп өзіңді мен теңіздей толқып келемін. Азырда көріп өзіңді мен теңіздей толқып Ушунун 3-чү көчмөндөр оюнуна даярдалган Ош облусунун кан көтөрүү ыр жана би конкурсу аяктады. Как вам сегодняшняя программа нашей области? Нам очень нравится. Это самый красивый праздник, какой мы видели всегда. Нам очень нравится. Здесь все такое, много цветов, много людей, которые улыбаются. Им очень нравится, это видно. Но очень нам нравится. А вы откуда приехали? Мы из Польши. Польша, да? Есть какие-то сходства Польша и Кыргызстан? Кыргызы и поляки? Сходство или похоже? Похожи, да. Я думаю, что да, потому что в Польше тоже люди очень любят бавиться, любят очень такие фестивали, любят петь, любят танцевать. Они тоже такие открытые, как киргизы. Я думаю, что у нас большое похожество. Кыргызы очень любят мясо. А вы любите мясо? Конечно. Это хорошо. Киргизское мясо очень вкусно, очень вкусно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сон жакшы болду. Аябай кыргыздын мынандай жататынакай жакшы жеринде жайлоосунда жүрөбүз, Кырчын жайлоосунда. Сонун сөз менен айтып жеткизе албайсың. Кыргыз элибиз өссүн, өнсүн. Баарына бактылуулук кылат. Көчмөн оюну мен 3-чү жолу келип атышым да. Бул абдан жакшы болду. Элдин мынайы жакшы. Мына барчылык экен, заман тынч экен. Бардыгы оорубай жакшы. Көңүлдүү өткөрүп атат, жакшы. Мына көрүп атасыңар өзү. Şu президенттерге рахмат, Сооронбашаровичке. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда Ош областынын өзүнүн хан көтөрүү салтын көрсөтүп, концерттик иш-чарасын өткөрдүк. Эми бул жактагы ошол бул иш-чарага катышкан биздин жаш уул кыздарыбыз менен жакында сүйлөшүп көрсөк. Ой, саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай кандай? Манай зор. Эң сонун. Бүгүнкү көчмөндөр оюнуна абдан сонун даярданыпсыздар. Ооба, көптөн бери аябай катуу даярдандык. Бүгүн ойдогудай болду, эң сонун болду деп ойлойм. Бул иш-чарага көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда оюңуз кандай? Кандай деңгээлде болуп жатат? Кырчын жайлоосунда оюм эң сонун өтү деп ойлойм. Даярдыктар кече күндөн баштап болуп жатат, эң сонун. Аты ким? Қалдарбек атым. Қалдарбек. Бүгүнкү оюңа даярдык кандай болду? Аябай сонун болду бүгүнгө чейин. Аябай сонун даярдандык. Бүгүн азыр ойноп бардыгын. Кырчын жайлоосунда көчмөндөрдүн оюну, биздин оюн, кыргыздардын. Сенин оюң кандай? Жакшы болуп атабы? Аябай сонун, эң мыкты. Мен ушул убакыттан пайдаланып, мен ушул оюнду уюштуруучуларга мен ыраазычылыгымды билдирип кетем. Аябай сонун болду.
саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү иш-чарага даярдыктар кандай болду? Аябай аракет кылдык. Мына ийгиликтүү болду. Аябай жакшы аракет кылдык. Бүгүн Кырчы жайлоосуна 60тан ашуун мамлекеттерден коноктор келди. Ошолорго өзүңүздөрдүн кыргыздын мукра кан көтөрүү адырын көрсөттүңүздөр. Ооба. Бул иш-чарага оюңуз кандай? Бул иш-чара эң жакшы оюм. Мындан дагы ушул биздин көчмөндөр оюсу дагы ушу көчмөндөр элине тараса деген ойдобуз. Биздин мамлекеттен дагы башка биздин дагы ушу көчмөндөр элине тараса деген ойдобуз да. Рахмат агай. Рахмат. Бул бий жөнүндө мага Музыкасы чыкпай тат.